Boş bermeydi бұл. Emne қылам? Менің қызым ушундай екен. Үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча Токтогул район роботусунун арызы менен кайрылгам. Бардык жерге кирбеген жерим калбады. Мүмкүнчүлүгү чектелген жалгыз бой энемин, жалгыз бой эне болгондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген аутист балам бар. Ошого карабастан мен бир тууган агам Мунарбеков Мелис үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп мага анын аз келгенсип Токтогул районунун жакында сотунан выселенияга турак жайдан чыгарып салышты. Ушул боюнча 207 беренин негизинен арыз жазып мен кайрылгам. Бардык жердеги кайрылбаган жерим калган жок. Соцпомощторго кайрылып жардам сурадым. Эч кандай соцпомощтордон эч кандай жыйынтык чыкпады. Сиздерден өтүнөт элем ушул бизге окшогон жалгыз бой энелердин укугу корголбой, каралбай, тепселенүүдө 207 беренин негизинен арыз жазып кайрылсам, бүгүнкү күнгө чейин арызым толук каралбай келет. Тілек Адырмаевич, рұқсат берсеңіз, мен түсіндірме беріп қойыншы. Бұл қызымыз өзінің кішкей баласын апасына қалтырып, опекунствоға қалтырып, өзі Қазақстан, Турцияда жүріп, 2 жыл болып тұр келгенде. Болып тұрсаңыз сен? Сіз ұлыңызшы, сұрағыңызды бердіңіздер. 2 жылдан кейін келіп, өзінің бір туған апасы, бір туған байкесі. Мәселе емнеде болады, мәселе үй талашта болады, ал жерде емес. Анан ошолор боюнча бир үйдө жашап жүрүп, муну ушу элдерде бир угуп алса жакшы болот эле, эмне үчүн эле ушул кыздыкы сүйрөсө туура болот. Коюп туруңузчу. Угуп турсаң эми. Угуп турбайсызбы буякта, мына кызматкерлер айтып атпайбы сиздин маселеңиз боюнча? Муну жакшы бир кичине бир уруксат берсеңиз, бир 5 мүнөт түшүндүрмө берип коюңчу. Эмне үчүн ушул кыз бүгүнкү чейин арызданып, баары коррупция, эч ким карабай атат, тигил бул деп аткан, бул жерде маселе бөлөктө. Маселе бөлөктө болот. Апасы, байкеси үчөө бир үйдө турушат. Анан ошол үйдөн ичинде ызычы болуп чыкканда апасын түртүп, байкесин түртүп, ушулар мени сабады, мага кордук көрсөттү. Сразу милицияга чалат, келгиле, мени уруп атат, сабап атат. Апасы бир тууган апасы. Анан ал иши боюнча экспертиза назначение кылсак башында легкий деп чыкты. Кону менен макул болбой койду. Жок, меники андай болбойт. Назначение кылдык, комиссияны бүгүнкү күнү жыйынтыгы чыкты. Бирок бүгүнкү күнү бул кишинин апасы да ушу 70ке чыгып калган апа, ал киши да жүрөт. Күндө арыстанып, ыйлайт. Өзümün bir tuğan kızım, törögen kızım, men үйдөн чыгаргысы келип атат. Байкеси келип ыйлайт, bir tuğan байкеси. Бүгүнкү күнү апасы бөлөк үйдө турат, байкеси аялы менен бөлөк үйгө чыгырдык. Айла жоктон чыгарып, охранный ордер берип, министрлер ушу бүгүнкү күнү карап отурат. Болду маселе ошондо эле. Үйдү сатышы. Сат элек. Ошол боюнча максаты үйдү сатып, анан бул кайда ошо мен баламды лечение кылат элем, Турциябы, Казакстанга барып кылам деген ой менен, мунун баарын ойду апасы менен байкеси бизге келип толук түшүндүрмө берип атат. Өзүнүн каалаганын кылат. Эмне кылса ошону неме кылып, 6 айдан бери бизди үйдөн кагылжытып, балам экөөбүз аргай жакта жүрөбүз, Тілек Кадырбаевич. Мен көрүнгөн туугандарымдын үйүндө балам болсо кайын журтунда жашап атат. Үйгө барсак эле бул ызы чуу кылып айдап чыгат бизди. 6 айдан бери следствиядан немебиз чечилбейт. Үшүнтүп эле же ишибиз жок, же ашыбыз жок эле ушунун ызы чуусу менен жүрүп калдык. Бул максаты атасынан калган үйдү сатып, баласын алып Түркияга кетмек экен. Мен канча жолу түшүндүрүп айттым, канча кой кызым дедим. Эч кандай эчтекеге келбей атат. Канча акча керек сага десем, 2,5 миллион дейт. 2,5 миллионду мен таап бере албайм. Бул ушундай ажаанданып, мен ушеке чыгып, мен сүйлөгөндөн деле мен өзүм чындыгында уялып атам мен. Менин кызым ушундай болуп, бизден талашып, ушинтип ызы чуу болуп жүргөнүнө, ушуну жакшынакай карап чечип берсеңиздер. Мунун максаты үйдү сатып, мени бала чакам менен мени карылар үйүнө алып барып таштамак экен. Мени выселение болгон, выселениеда да мен үшінтіп, эчтекеге неме кылбай, ушундай ызы чуу кылат да. Мен үйгө барбай көргөн жекте жүрөм азырчы. Эмне кыларымды деле билбей калдым мен. Милиция кызматкерлери сүйлөп эле алып чыккыла, сүйлөп эле. Эч нерсеге баш бербейт бул. Эмне кылам? Менин кызым ушундай экен.
Турусбек Отбекович, буну өзүңүз көз өмүрүңүзгө алып точкасын коюп алачы мына. Орукчан баласын ушул апа баккан. Орукчан баласын мен баккам. Ушул апа баккан Мен Орукчан баласын. мен ушул кезге чейин мен жүрөм ушунун жанындачы.